Жаңы жер көмөкчү ордону 1963-жылы курулган. Ошондон бери бул жерде бөлүштүрүүчү жабдуусу алмашылбай келген. 60 жылдан бери бул эски бөлүштүрүүчү жабдуу жөн гана оңдоп түзөлүп келген да биздин кызматкерлер аркылуу. Былтыр 24-жылы капиталдык курулуш планына кирип, жаңы жабдууга алмаштыруу планына кирген. Бул жабдуу азыркы заманда талаптарга жооп берген бөлүштүрүүчү жабдуу деп айтсак болот. Анткени бул жабдууда ичинде абдан сезимтал защиталары турат. Сиздер көрүп тургандай эле бул жерде микропроцессорный терминал деп коет. Ошол микропроцессорный терминал бардык защиталарды камтыган прибор катары көрсөк болот. Ушул жер через микропроцессорный терминал аркылуу сезет дагы сразу өчүрөт да. Бул жерде өчүргөндө дагы жөн гана оборудованияны гана сактап калбастан элдерди да токко кабыл алуусун да сактап калат. Ушул бир ячейка бир гана жерди камсыздабы, бул 2-3 айылды камсыздайт да электр энергиясы менен. Азыр жаңы жабдууга алмашып келгенде жөн эле камсыздабастан буякта электр энергияны сапаттуу да алып барат и үзгүлтүксүз да берет да. Бөлүштүрүүчү жабдуу атайын буйрутма менен чет өлкөдөн алынып келинген, орнотуу иштери менен баары биригип 31 миллион 500 миңден ашык сом сарпталган.